Белгилүү окумуштуулар башкалар катуу уктап жатканда сен катуу иште дешкен. Мына ушундай окуу жайыбыздын коомдук иштерине активдүү катышып жигердүү жүргөн студенттерибиз барбын. Мына ушундай жигердүү студенттерди чагылдырууну максат кылган ийгиликтүү студент көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү каарманыбыз искусство факультетинин студенти Калдарбек Шарипов болмокчу. Эгерде адам ийгиликтин туч окуусунда болгусу келсе, 99% эмгек, 1% талант керек деп айтышат. Бүгүнкү каарманыбыз искусство факультетинин студенти Калдарбек Шарипов жан дүйнөсүндөгү талантты ачыкка чыгарып, талыкпаган изденүүнүн үстүндө. Студент болгон алгачкы күндөн тартып эле үн жазуучу студия ачкан. Учурда бул иши өз жемишин берүүдө. Студияны ачуунун идеясы эмнегедир жүрөктө баягы бир иш кылгым келип турду. Анан кийин жанымдагы досторумдун таасири астында идея пайда болуп, ушул студия ачып, кичине болсо дагы аракет кылып, өзүбүздүн окуубуздун үзүрүн көрсөткүбүз келди. Көптөгөн адамдардын салымы бар. Идеяга дагы аябай ушул жанымда жүргөн досторумдун идеясы, ошолордун жардамы менен бул студия ачылды. Кудайдын буйругу экен. Ушул жакшы адамдарды туш кылып мага ушул студияны белек кылды десем болот. Келиңиз анда бизге убакыттан пайдаланып бир кыскача музыка жазып бербейсизби? Көрбөйлүбү? Макул, аракет кылайын. Калдарбек факультеттин сыймыктуу студенти. Аны окутуучулары берилген тапшырманы өз убагында аткарган, жоопкерчиликтүү, чыгармачылык менен окууну тең айкалыштырган мыкты студент катары сыпаттарса, ал эми аны тайпалаштары анын жөнөкөйлүгүн, чыгармачылыкка болгон талантын баалашат. Азыр Калдар чыгармачылыкка аябай катуу киришип аткан кези, обон да жазып атат. Экинчи курсунан обон жаза баштады. Вокалга биринчи курстагы голосуна караганда мындай жылдан жылга өсүү деңгээли таптакыр башкача. Азыр кантип ырдаганын бардык элементтерин билип калган кези, даже азыр аранжировщик да болуп кетти. Ыр жазып, музыка жазып атат өзү. Мен жазган обондордон ошо өзүмө жаккан балдарымдей ошо Калдар менен дагы бир балама бердим эле. Экөө ырдап жүрүшөт. Сапаттар кичпейил. Эч кимге мындай көңүлчөк жигит эч кимге жок дей албайт. Көп сунуштар келет, буга аккордеон ойноп бер, мындай кылып бер, тигиндей кылып бер, анын өзүнүн студиясы бар да. Сен ишиң алып кетип атат, көбүн отказ бер, жок де десең көнбөйт. Мен кантип жок дейм, суранып атышса деп, өзүнүн иши турса дагы таштап ушундай бирөөлөрдүн суранычы боюнча көп кетет. Бул көңүлчөк кичпейилдик жагы жагат мага. Каарманыбыз көп кырдуу талант. Анын далили катары спектакльдерде түрдүү образдарды жаратуу менен актёрдук чеберчилигин көрсөтүп келүүдө. Мындан улам ал Ош Мунун жылдын мыкты актёру 2017 наамына да ээ болгон. Бул сахнага чыкканда музыка жазбаган, инструмент ойнобогон, таптакыр башкача Калдар жаралат сахнада. Себеби мен актёрдук чеберчиликке дагы кызыктым. Бул жаатта дагы ойнодум. Биринчи эле ушу Чыңгыз Айтматовдун адабий композициясын ойноп, Султан Ажымураттын, анан Сейиттин, Нургазынын образын жараттым. Бул менин азыр бул тармактан алыстасам дагы, мындай жакындай албай атсам дагы, өзүмдүн кыялымды орундаттым десем болот. Мен актер болгум келген. Мен азыр бир тармакта музыкант болууну чечип, ушул жак менен кеттим. Жакшы, негизи эле искусствого аралашып, теги эле ушул жаатка келип калганыңызга эмне түрткү болду? Менин бул таятам чоң комузчу болгон. Таятам Болуш Мадазимовдор менен
бирге жүргөн, комузчу болгон, анан тайкелеримдин баары ырдашып, ушул маданиятка аябай жакын. Ушул менин студия ачканыма дагы бирден бир салымы бар. Тайкелерим. Ошол анан биздин үй бүлөбүздө атамдын туугандары да бир аз маданиятка жакын десем болот. Бир аз ушунун аркасы менен келип калсам керек болот. Рахмат. Ийгилик сиз үчүн эмне? Сиз өзүңүздү ийгиликтүү деп ойлойсузбу? Ийгилик бул максат менен аракеттин бир багытта жасаган иш аракети деп ойлойм. Эгерде максат кылып коюп ага аракет кылбасаң, ийгилик жарата албайсың. Ар дайым максатсыз аракет кылууда бул туура эмес десем болот. Биринчи максат кылып, ошол максатка карап аракет кылыш керек. Ошондо ийгилик жаралат деген ой. Өзүмдү ийгиликтүүмүн деп санасам болот. Мен көптөгөн максаттарыма жеттим. Кудай буйрса, дагы көптөгөн максаттарым бар алдыга койгон. Кудайга шүгүр, ийгиликтүү эле студент. Сүйүү эмне? Сүттөй таза колукту. Ансыз анан алтын өмүр толукпу. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Дермет, Жакут, Калгар кийип жолукту. Кучактадым. Öptüm, kıstım boğruma. Bul turmuşta ölgönчө bir boluğa. Бирок турмуш менден катаал нерсе экен. Кош деди да. Чок карматты колума. Жашоодо кээ бир адамдар күнүмдүк гана жашоосун ойлосо, кээ бир адамдар изденүүнүн аркасынан ийгиликти жаратышат экен. Албетте ийгилик талыкпаган эмгекти жана мыкты каалоону талап кылат. Сиздер менен ийгиликтүү студент көрсөтүүсү болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.